Göbөлүк маалыматтык системасына кош келдиңиz. Бул видеоролик Göbөлүк маалыматтык системасынын иши менен таанышууга багытталган. Бул маалыматтык система Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы санариптик билим берүү борбору мамлекеттик мекемеси тарабынан иштелип чыккан жана жалпы негизги билим жөнүндө көбөлүк, ошондой эле жалпы орто билим жөнүндө аттестат сыяктуу документтерди алуу процессин автоматташтырууга арналган. Göbөлүк маалыматтык системасына кирүү үчүн аттестат чекит edu чекит gov чекит kg сайтына кириңиз. Авторизациядан өтүү үчүн кирүү баскычын басыңыз. Өз пиниңизди жана сыр сөзүңүздү жазыңыз. Башкы бетке өтүү менен сиз Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы менен таанышып, сертификаттарды издеп, колдонуучунун видео нускамаларын көрсөңүз болот. Уюм бөлүмүнөн сиз мектебиңиз тууралуу маалыматтарды көрө аласыз. Негизги сабактар бөлүмүндө класстарга жараша негизги сабактар көрсөтүлгөн. Таблицадагы маалыматтар өзгөрбөйт. Алар маалымат берүүчү мүнөзгө ээ. Кошумча сабактар бөлүмү мектебиңиздин өзгөчөлүгүнө жараша жаңы сабактарды кошуу үчүн ылайыкталган. Көңүл буруңуздар, сабактарды кошуу жылды жана классты эске алуу менен жүргүзүлөт. Бүтүрүүчүлөр бөлүмүндө бүтүрүүчүлөр тууралуу маалыматтар жыл жана классына жараша камтылган. 2024 жылдан баштап бүтүрүүчүлөр тууралуу маалыматты толтуруу үчүн форма жөнөкөйлөтүлөт. Ал үчүн сизге болгону пин, фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган күнү жана жынысы гана керек болот. Сиз ошондой эле документтерди Excel же PDF форматтарында түзө аласыз. PDF баскычын басканда уюмдун жетекчилерине ырастоо үчүн тандалган окуу жылынын бүтүрүүчүлөрүнүн тизмеси менен документ түзүлөт. Документти ырастагандан кийин басмаканага билдирүү жиберүү үчүн бул файлды жүктөөңүз керек. Дискетанын белгиси документ жүктөлүп, басмаканага жиберилди дегенди билдирет. Баалар бөлүмүндө сиз жаңы бааларды кошуп, жалпы көз жүгүртүү үчүн Excel форматында отчет түзө аласыз. Андан кийин буга чейин текшерилген маалыматтарды бекитүү үчүн директорго жөнөтүү керек. Сурушталган маалымат сиз үчүн пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат.